Assalamu alaikum, urmаттуу биздин Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу Өзгөн районунун тургундары, амансыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздер менен Өзгөн районуна караштуу Прогресс айылындагы сатылып жаткан үй боюнча маалымат беребиз. Анда сатыла турган үй Жалал Абад тараптан Прогресс айылына киргенден кийинки биринчи эле ушул Төлөс Ордо эс алуу борборунун маңдайында жайгашкан, мына ушул иштебей калган эски бассейндин жанындагы ылдый тарапка бурулган, оң тараптагы оң жака бурулган көчөдөн киргенде түз барганда 4-чү көчөдө жайгашкан сатыла турган үй. Ал эми Өзгөн тараптан келатканда Төлөс Ордо эс алуу борборуна жетпестен мына ушул Асман Ойл заправкасынан өткөндөн кийинки сол тарапка бурулган көчөдөн киресиздер. Анда эмесе биз ошол сатыла турган үй боюнча маалымат алууну баштайбыз. Анда биз ушул Прогресс айылында жайгашкан сатыла турган 2 кабаттуу 8 бөлмөлүү үй боюнча таанышабыз. Үй ээсинин тууганы менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Жакшы, Кудайга шүгүр. Атыңыз ким? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Курсант. Өтө жакшы. Прогресс айылында жашайбыз. Ушул жерде жашайсыздар. Сатыла турган үй 4-чү көчө, Биз мына 1-чи көчөгө келип калдык. 1-чи көчөдө сол тарапка бурулганыңыздардан кийин кичине аралыкта мектеп жайгашкан. Ал эми айыл өкмөттөгү мына ушул Төлөс эс алуу борборунун жанында жайгашкан, жакыныраак. Ал эми биз бара турган үй түз жүргөндө Ош-Бишкек чоң трассасынан ушул көчөгө кирип түз жүргөндө жакындатып айтканда 250-300 метр аралыктан сол тарапка бурулган 4-чү көчөгө барабыз. Биз мына ушул 1-чи көчөдөн өттүк. Анда эмесе ошол сатыла турган 4-чү көчөгө барып сиздер менен үй боюнча таанышабыз. Ушул Ош-Бишкек трассасынан түз түшүп келгенде мына оң жакта трансформатор кезигет. Трансформатордун жанынан сол тарапка бурулсаңыздар, сол тарапка бурулуп, оң тарапты карай келгенде мына ушул 2-чи үй сатка коюлуп жатат. Бул үй подвал десе дагы болот, же болбосо 1-чи кабат десек дагы болот. 2 кабаттуу 8 бөлмөлүү үй ээсинин айтуусу боюнча. Анда эмесе биз ушул үй менен таанышабыз. Кандайсыз эже? Ден соолугуңуз жакшыбы? Отурасыздар тынч? Кышта кыйналбадыңыздарбы суукта? Атыңыз ким эже? Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Үй ээсинин тууганы болосуз. Абысыны болот экен. Өтө жакшы. Бул үйдүн жер участкасы канча эже? 8 сотик. 8 сотик. Мына ушул жерден крантан суу чыгат экен, а? Ичинен да чыгат. Бу жерде крантан суу чыгат экен, ичинен дагы чыгат экен эже. Мына ушул забордон башталат, биягы пескоблоктон башталып, бери кайерге чейин жетет? Мына үйдүн аркасында канча? 2 метр калыш керек. 2 метр калыш керек экен, 2 метр аралык бар экен. Анда эмесе бул жагы мына ушул пескоблокко чейин. Документ боюнча 8 сотик. Бардык документи бар. Туалеттин забор жака куруп коюптур, кошуна жака. Бул жерде дыйканчылык кылса болот экен үйдүн алдында. Мини дыйканчылык, бир үй бүлөгө жете турган. Өтө жакшы. Бул плиталар кошо сатылабы эже? Отдельно сатылат, а? Үй ээси менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Бул таштар сиздерге караштуубу? Кошунанын таштары экен. Ал бул жакта тандырды куруп коесуздар. Өтө жакшы. Мына бул жыгач эшиктен киргенде подвалга киреби? 1-чи кабатка. Биякта эмне бар эже? 1-чи ушул эшиктен баштайлы биз. Бул эшиктен киргенде отунгана экен, а? 1-чи кабаттагы отунгана. Бул бөлмөнүн узуну туурасы 10 метр чыгып калат окшойт эже, а? Оңго 4 экен. Үйдүн узуну туурасы оңго 12. Бул жакта отунгана экен. Мынантип Пагза менен салынган үй экен. Фундаментин көрүп турасыздар, бийик эле салыныптыр. Потологун мына фанера менен уруп коюптур.
Өтө жакшы. Анда биз кийинки бөлмөлөр менен таанышабыз. Анда биринчи кабатты көрүп чыгайлы же сиз менен биз. Бул жагында эмне бар экен? Бул эшиктен киргенде мына ушул навесченин астында мындай потологун панера менен уруп коюптур. Сырты шкатуркасы бүткөн. Свет жанабы же? Бул үйдүн биринчи кабаты азырынча подвал катары колдонууда экен. Узуну турасы бул киргендеги бөлмө 3гө 3,5 болгон бөлмө экен. Фундамент мындай бий көтөрүлгөн. Экинчи кабатка чейин потолок панера менен урулган, асты стяжка болгон. Ушул киргенден кийин коридордон киргенден кийин сол тарапта көмүркана кылып коюптур. Азырынча бул көмүркананын узундугу дагы өтө узун экен. Көрүнбөй турат. Караңгы болгондугуна байланыштуу. База менен урулган үй. Ал эми түздөгү бөлмө, бул бөлмө 6га 4 болгон бөлмө экен. Өтө жакшы. Асты стяжка боло элек, бирок фундамент толтурулган. Анда биз экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Көтөрүлүп баштадык. Тепкичтери мына мынтип бетондон цемент менен цементтеп коюптур. Бул жакта босогосу дагы бул жерден крышага чыкса болот экен. Үйдүн башына. Мына мындай пост үстөгү тыныке менен жабылыптыр. Көрүп турасыздар, балкаларını көрүп турасыздар. Үйдүн үстүндөгү. Ал эми потолокту фанера менен уруп койгон, асты стяжка. Мына ушул экинчи кабаттын босогосун көрүп турасыздар. Узундугу 6 метр, турасы 2,5 метр. 6га 2,5 болгон мына ушундай босогосу бар экен. Бул жактан пескоблок менен 4 катар кылып уруп коюптур. Анда сол тарапка бурулсаңыздар, бул жерде зал, босого десе да болот экен. Ал эми мындай түздөн мына ушул эшиктен кийинки жагындагы тосуп, бөлүп, отдельно бир бөлмө кылып койсоңуздар болот экен. Анда биз ушул жактагы душтун проектиси экен. Бул потологу мына мынтип өзгөчө жасалыптыр. Панер менен жасап коюптур. Ал эми оң жактагы бөлмөгө кирсек, биз бул бөлмө 3гө 4 болгон бөлмө экен, өтө жылуу экен. Мына мынтип песканы коюп коюптур. Потологу гипсокартон. Терезелеринде мына мынтип жыгачтан жасаптыр терезелерини. Дуалдарыны бадам чоңка менен краскалап койгон. Полу ДВП экен. Эшиктерин көрүңүздөр, жыгачтан жасалган. Ал эми ушул эшиктен кийинки оң жактагы жайгашкан экинчи эшикке киребиз. Бул бөлмө экинчи бөлмөсү, спальни деп койсо да болот. Дуалы мына мынтип акитаж менен акталыптыр. Бадам чоңка менен 1 метрге жакын аралык крастетилген. Потологу гипсокартон. Терезелери жыгачтан. Бул бөлмөнүн аянты 4,5га 4,5. Полу мына мынтип ДВПнын үстүнө линолеум салып коюптур. Анда биз кийинки бөлмөлөрүн көрөбүз. Мына экинчи кабаттагы ушул бөлмөлөрдү көрдүңүздөр. Ал эми биз экинчи кабатка көтөрүлгөндөн кийин сол тараптагы кийинки бөлмөлөр менен таанышабыз. Бул бөлмөнүн ички ремонту бүтө элек экен. Бул үйдүн узундугу өтө эле узун. 7ге 4 болгон размердеги үй. Потологун көрүп турасыздар, мындай болуп жасалган. Панера менен жасап коюптур. Бүтө элек, толук бүтө элек. Мына бул жагыны жүгү, хажайынын жүгү болгондуктан бөлүп коюптур парда менен. Бул үйдө азырынча квартиранттар жашап турат. Анда эмесе биз сиздер менен ушул үйдүн баасы менен ээсинин телефон номерлери менен таанышабыз. Мына бул үйдүн ички сырткы абалын көрүп чыктык. Сырты мындай шкатуркасы бүткөн. Крышасын көрүп турасыздар. Бостөгү тыныке менен жабылган. Өтө жакшы проекттеги үй экен. Эже айтыңызчы, бул жерге мектеп, садик, айыл өкмөт жакын элеби? Жакын. Мектептин зона болуп турат.
Мектептин звоногу угулуп турат экен. Местасы жакын. Магазиндер жакын экен, а? Магазиндер жакын. Магазиндер жакын, өтө жакшы. Бул жерде суу маселеси дагы жакшы экен. Үйдүн жанында кран чыгат экен. Ал эми үйдүн ичинен дагы мына үйдүн алдында шланга жатат. Ал жерден дагы суу чыгат экен. Үйгө отопление кошуло элекпи эле? Отопление кура элек экен, а? Кура элек. Өтө жакшы. Бул үйдүн баасыны, үйдүн ээси Россияда болгондуктан бизге телефон аркылуу айтты. Үйдүн баасы $30.000 кеми бар. Үй ээсинин телефон номерлери 0779 73 34 05. Ал эми Россиядагы үй ээсинин телефон номери +79 25 620 34 26 телефон номерлерине чалып байланышып үй ээси менен баасын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Эже документи кандай үйдүн? Кызыл китеби бар, бардыгы даяр. Көчүп келип эле кичине ремонтун кылып алып жашаш керек экен, а? Өтө жакшы, жакшы сатып алыңыздар. Эгерде урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, келечекте сиздер ушул үйдүн ээси болуп калышыңыздар мүмкүн, ушул үйдүн тургуну болуп калышыңыздар мүмкүн. Андыктан биздин чыгарылышты жакшылап көрүп, үй ээси менен байланышып, эгерде сиздерге жакса, туура келсе, ушул үйдү сатып алыңыздар.